Assalamu alaikum Oshqobardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандастар, балбандар. Биз бүгүн Ордолуу Ош чергесинен чыгарылышыбызды улантабыз. Тактап айтканда, Жапалак айылдык аймагында турабыз. Жапалактан, Дөөлөттөн өзүңүздөр көрүп турган аттын калыңы, жоон жолпусу сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Экинчи сорунун таштаган палван Жалал-Ат областы Базар Коргон районуна караштуу Шихали Файын палваны Келгүлү палван Манас палван Ай Манас өзүнүн атында туугандар астындагы өзүнүн аты Покречки Алай деген аты менен жылдыз аттардын бири, легенда ат деди. Алай деген ат ака. Покличка Алай. Покличка Алай деген ат. Кайсыл жердин аты болду? Каерлерде чабылып жүргөн ат? Ака, бул ат шу Жалал-Ат менен Ош территория Алайга чейин чабылып жүргөн ат ака. Жалал-Ат, Ош, Алайга чейин. Ооба, Алайга чейин чабылып жүргөн. Барбаган жери кабаптыр да бияга. Барган жерден курам кайтпайт да бу ат жак. Курук кайтпай, курукчал кайтпайт. Ондой. Бу ат өтө күчтүү ат экен ака. Жаш канчада болду аттын? Жашы ака 9 жаш. Жаш 9 жашар. Жашы 9 жаш ака. Алай дедиң, э? Алай деген ака, полный далил видеолор полный бар. Видео далилдери бар. Кайсы палвандар чапкан ат болуп калат ошондо? Шу ака Жалал-Аттан Базар Коргондон Манас деген палван чабылып жүргөн ат. Манас деген палван. Ооба, Манас деген палван. Видео далилдери бар. Видео далилдер полный бар ака. Жалада мына ат башын Кабак өтө күчтүү экен, э? Ака атчы. Көрүп жүргөн атта бул. Мына көкүрөктөрүн, туяктары тазабы? Таптаза ака, жеп ичине полныйна жооп берем. Тени башына жооп бересиң. Бул аттын тартабыз өткөндөгү ат эмне болду? Бир чыгып эле кетти деп калдым. Ака чыгып эле Баткендеги Данияр деген акабызга кетти ат ака. Ол кетти, бир 3 күн болуп калды. Чыктан деле кетти. Мына аттын кабактарын көрүңүздөр туугандар. Жоон жолпа. Эке. Өтө сындуу ат экен, мына балбандар чапкан Алайды байкаңыздар туугандар. Алай жакса Дөөлөт менен байланышасыздар. Видео далилдери бар деп айтылды туугандар. Мына бургулорундагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жалал-Ат, Ош. Ооба, Жалал-Ат, Ош ака. Мына кабактарын көрүңүздөр. Бой канча чыгып болот аттын? Ака, бою таза. 1.60 өлчөп алсын ат ака. 60 өлчөп болот. 60 өлчөп алсын. Бул ат ака баягы бир адам жаш баласын алып берип, балам улакчы кылам деген адамдарга ака сунуштайм аттычы. Бирөөнүн бир баланы улакчы кылат деген, а буюрса? Ака, бир баланы улакчы кылат. Ат өтө таанымал ат. Таанымал. Үйүрү кандай экен аттын? Ака, бул ат мындай экен да. Жазда үйүргө коюлат экен. Күздө тутулуу ака. Кышта даярданат экен атчы. Үстүлөрү толо. Беле демелип тур атчы ака. Үстү өтө толо. Өтө белдүү ат экен, э? Өтө палван ат ака. Секен бастырчы мына чатка аяктарынан алдынан артынан атты көрүңүздөр. Алай жакса байланыша бересиздер туугандар. Келип көрүп, колду кармап сурай берет буйруса, Дөөлөт. Ака, ат мына 10 тойт да. Өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Жыяны бар. Ат, действительно күчтүү ат экен ака. Эми баасыны канча коесуң? Баасыны айтчы Алайдын. Баасын ака, мага келгенге карап эле жакын коем ака. Келгенине карап туруп, $4800 коем ака. $4800. $4800. Сүйлөшүлөр болот, кем болот, а? Ооба. Кай? Бул атты айтып коеюн, мындай. Ким алган адам күйбөйт. Багып, кышта жүгүрбөсө ака, возвраты менен сатам. Ула возвраты менен. Ооба. Жедирген полный төлөп берем ака. Расходунда төлөп бересиңби? Ооба, мына видео далил ака. Сөзүмө жооп берем. Ушул видео турат. Ооба. Сакталып калат. Ооба, ат возвраты менен сатам ака. Эми номерлерди айтып өтсөң. 0553 +996 553 90 90 0705 0705 номери менен байланышып тургандар. Алай болду. Саламатта калыңыздар.